эжеке, жакшы, рахмат, келдик. Өткөн аптада жеке ишкер Болот Дыйканбаев менен экс-депутат Орозайым Нарматова Демилге кылган көчөткө көчөт акциясы бул аптада көчөткө китеп деген аталышта уланып жатат. Аталган акция Өзгөн районунун Төрткөл айыл аймагындагы мектепте окуучулардын чоң кызуу артуусу менен өттү. Болот агайыбыздын басып өткөн жолдору мага өтө чоң бир таасир берди. Буюрса Болот агайыбыздын ушул жеткен ийгилигин биз дагы долдойбуз деп үмүттөнөм иншалла. Бүгүн күтүсүз жерден келип калдыңыздар. Ошо сиздерден билбеген нерселерди билип, көптөгөн жакшы нерселерди үйрөндүк. Бүгүнкү жолугушуудан мен жашооңдо мындай канчалык оор кыйын учурлар болсо дагы ушуга сынбай алдыга карап кадам жасай бер деген Орозайым эженин сөзү мага абдан чоң таасир берди. Мен бүгүнкү жолугушуудан өзүмө мотивацияларды ала алдым. Жана ошондой эле бул жашоодо эч нерседен сынбаш керек. Жана мындай кыйынчылык келсе аны сабак катары кабыл алыш керек. Бүгүнкү келгениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Жана Орозайымга да чоң рахмат. Буга чейин тартынчаак болчумун, мындай Орозайым эжедей агайдай сүйлөгөндөрүн көрүп аябай таасир алдым. Бир кандайдыр бир менде тартынчаактык болчу да, буга чейин сүйлөй албачумун, андай улуу адамдарды көрүп. Анан үйрөнүп ошолордон сабак алам. Орозайым эженин жашоосунан, жашоодо кыйынчылыктардан эч качан сынбаганынан өзүмө чоң таасир алдым десем болот. Мен дагы Орозайым эжедей мындан кийин эч качан кыйынчылыктарга баш ийип койбойм деген үмүттөмүн. Негизинен эле Орозайым эженин азыркы башынан баштап аягына чейин өзүнүн башынан өткөргөн жолдорун, кыйынчылыктарын, жашоодо канча кыйынчылык болсо дагы ал жерден сынып калбай, наоборот, ошодон бир мотивация алып, өзүнүн жашоосун андан ары улантып кеткени өзгөчө мага таасир калтырды. Негизинен эле Орозайым эжедей болуу ар бир адамдын эле колунан келе бербеси керек деп ойлойм. Ар бир аял затынын эле колунан келе бербейт. Ошондуктан мен дагы Орозайым эженин мындай өзүнүн жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алганы, ошондой эле жашоодогу өзүнүн ордун тапканы мага өзгөчө таасирлерди калтырды. Ошону менен мен өзүмө көптөгөн жакшы нерселерди ала алдым. Бүгүнкү иш-чара аябай жакшы деңгээлде өттү. Негизинен аябай кубанычтамын. Сиздерге да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Силер дагы буюрса келечекте дүйнөнү багындырган мыкты адис болосуңар. Башыңарга кичине эле кыйынчылык келип калса, багынып бербегиле. Өжөр адам ана ниетин туура, түз максатына жеткиси келген адам дайыма жеңишке жетет. Силер эч качан бирөө сен колуңдан келбейт, сен ушул окууга өтпөй калдың, сен ушундай анча сулуу эмессиң, же болбосо боюң кичинекей десе жеңилип калбагыла. Бүгүн силердин астыңарга мен эмне үчүн ушул агам менен биргеликте келип отурам? Мен кээ бир учурда жаза басып, жаңылыштык кетирип алган, шашылып, ушул бир максатка жетиш үчүн шашып, аябай шашма адатым бар. Ошентпегиле. Силер окугула ушул китептерди. Силер жеңилбегиле. Астыңарда турган кыйынчылыктар силердин алдыга койгон аруу максатыңардан артка кайтарбасын. Мен жеңем дегиле, анткени Кудай жакшы тилек койгон, жакшы максат койгондордун артында дайыма колдоп турат. Азыр сиздер эчтекеден тартынбастан суроолорду бергиле, суроо берсек жооп бергиле. Анан мен көрүп туруп, азыр мына мектепте ушунчалык бир тарбия жакшы экен, мындай сүйүнүч менен айтайынбы? Эжекелерибиз окшош форма менен отурган аябай мени мындай сүйүндүрүп атат да. Китеп бир кызыктуу сырга, сен аларды ачасың, алар сени ачат деген. Бизге сунуштай турган 3 китебиңиздер. Мен көп мектептерди көрдүм, бирок маркумдар үйүнүн окуган окуучулар аз экен. Ушул күнгө жеткирген, ушул эркиндикти алып берген биздин чыгаандар ушул чыгармада камтылган, ушул жерде жазылган ошолордун өмүр баяны. Алар эмне деп күйдү, эмне деп чындык деп чырылдады. Алардын башына кылыч келип турса дагы тайманбай кыргыздын өзүнүн өлкөсү, жери, аймагы, тили бар экендигине ушинтип башын канжагага байлап коюп, өздөрүнүн жанын берип бизге эгемендүүлүктү алып берди. Мен ушул чыгарманы сунуштайт элем. Кызыл кыргыз тарыхында эмне камтылган? Белек Солтоноев эмненин таасиринен улам ушул тарыхты жазып чыгууну чечкен? Байыркы эл, байыркы журт жөнүндө жазылган бул китепте. Көчмөн калк жөнүндө. Ой азамат. Жок, бирок туура айтып атат. Ушул сиңдибизге белекти ыйгарып коелу,
Орозайым эжеге окшоп жашоодо кыйынчылыктар болсо жеңилип туруш керекпи же жеңген жакшыбы дейсиңби? Жеңилип багынып бергенден көрө, эгер оюңдагы нерсе туура болсо, жеңилбей жеңген жакшы. Жеңген эл гана тарых жазат. Жеңилген эл тарых жазбайт. Орозайым эжең жеңилгенди жаман көрөт. Анткени билим базасын силердей кезинде толтуруп алган. Билим базаны толтуруп алган адам жеңилбейт. Мен Раматылык апам мынтип айтты эле. Сени кыйнаган, сага бут тозгон, сени ушул канатыңды кырккан адамдарды кантип жеңесиң? Айтайынбы десең, деп. Мен ойлогом, камаймынбы, же болбосо өлтүрөмүнбү? Же болбосо анын дагы кызматын алып коембу? Эмне кылам апа деп. Мен дагы аябай жаш мезгилимде аябай ордумда тура албаган ушундай тентек кыз элем. Анан апам мынтип айткан. Сен ийгилигиң менен багындыр душмандарыңды деген. Кантип? Адамдын алгач алтын башы аман болсун. Адам аман болгондо гана ийгиликке жетет. Ошол ийгиликти көргөн душманың өзү куйкаланып жок болот. Мен буга тоскоолдук кылып, болгон байлыгын же болгон нерсесин, баалуу нерселерин алып коюп атсам, бул дагы деле жеңилбей ийгиликке жетип алды да деп, күйбөгөн жери күл болуп жок болот. Мына ошентип жеңишке жетиш керек. Жеңишке жетиш үчүн аман калыш керек. Аман калган адам билим топтойт, каражат топтойт, команда топтойт, анан жеңишке жетет. Сиздин оюңуздар боюнча бул кыргыз тили дагы 50 же 100 жылдан кийин өзгөрүшү мүмкүнбү? Адамдар биринчи кыска сүйлөгөн сөздөрдү үйрөнгөн. Ай, күн, суу дегендей сөздөр менен башталган. Мына ошол сөздөрдүн көпчүлүгүн биз колдонуп келатабыз. Анан бүгүн туура ар кандай заман өзгөрүштөрүндө тилдер кошулат, ар кандай улуттун тилдери кошулат. Бирок ошол эле учурда кээ бирки биздин тарыхчылар дейбизби, же диндар адамдар дейбизби, мындай ким кайсыл китепти окуп алса эле, ошол китепке багынып берип эле, анан ошол китепти туура тутуп алып эле, анан биздин сөздөрдө жок, бул кыргызга тиешеси жок, бул арабтын сөзү, бул орустун сөзү, бул латтын сөзүнөн келген, бул мынандай дей берет го. Бирок дүйнө жүзүн ээлеп алган кыргыз эли ошолорго сөздөрүн үйрөткөн. Алардан кайра бизге келген сөздөрдү биз алардыкы деп калдык. Кыргыздар өзүнүн тилин жоготпой келаткан жападан жалгыз эл бизбиз. Түрк элдеринин башында кыргыз тили турат. Аны алар бизден талаша албайт эч качан. Мына карындашыма маркумдар үнү деген китепти тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Мындай күн дайым эле келе бербейт. Баягы баатырды көрсөң, жаныңа келсең бир киши дегендей, Орозайым кызыбызды угуп, жакшы эле билебиз. Ушул деңгээлге жаш эле убагында ушул депутаттыкка чейин барып, чоң рахмат. Ушу биздин балдарга дагы чоң мотивация болду. Мына силер келдиңер, Кудай кааласа биздин бүтүрүүчүлөр, биздин класстар, окуучуларыбыз силердин сөзүңөрдөн бүгүн жакшы таасир алат деген ишенимдемин. Аябай сүйүнүп отурам мен. Мына бүгүн бизге сонун сабак мотивация берди, кандай сонун нерселерди айтты. Окусаңар эле бар жокту жеңе аласыңар. Саламатсыз, кандайсыз? Саламатсыздар. Тууган урук, эл журт, окуучулар бар, тынчпы? Көчөткө китеп акциясы андан ары Шоробашат айылындагы мектепте орун алды. Бүгүнкү жолугушуу аябай таасирдүү болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени көп нерсени билдик, мотивация алдык, кумир адам таптык деп айтсак болот. Келгилик, рахмат китептер үчүн, белектерге рахмат. Биз дагы ошол Орозайым эжебиздей болсок деп
максат койдук. Пландарым көп, бирок эң негизгиси мен медицинский тармагына тапшырсам деген эң баштапкы максатым медицинский багытына тапшырып, ошо өтүп кетсем деп. Бүгүнкү жолугушуу аябай мага таасирдүү болду. Жаңы нерселерди кабыл алдым, көптөгөн нерселерди билдим, мотивацияларды алдым. Жана бул китеп дагы мага дагы колдоолорду көрсөтүп, келечегиме жакшы нерселерди алып келишинен үмүттүмүн. Келечекте азыркы учурда так план кое элекмин, бирок медицинскийге тапшырганы пландап атам. Алган китептерим жакты. Негизинен эле мен Оразайым Нурматовадан көп нерсени билдим. Мен Оразайым Нурматованы чоң адам көрөт элем. Бирок азыр сүйлөгөндө бизге мынтип акыл насаат бергенде мен жөнөкөй адам менен баарлашууда болдум. Абдан жакты. Жакшы мотивацияларды, жакшы ойлорду калтырып кетти. Келечекте кандай советтерди берди. Мага абдан жакты. Ошол көп эле маалыматтарды ала алдым. Келечекте пландар абдан көп. Мен Кыргызстанда эле эмес, башка мамлекеттерге барып, билим алып, жана ошол Кыргызстанга салым кошкум келет. Бул жактан биз өзүбүзгө аябай көп таасирлерди алдык. Биз азыр 11-класс, бүтүрүүчү класс болгондуктан, мындай кайсы кесипти тандап же кайсы жол менен кетерибизди билбей адашып жүргөн убагыбызда. Ошондуктан бул жакта сөздөр бизге аябай таасир берип, таасирленип, аябай мындай жакшы өзүбүздүн жолубузду таптык десек болот. Бир эле сөз адамды аябай өзгөртүп коет. Ошол сөзгө биз мындай ар бир сөзү бизге мындай жакшы таасир берди. Келечекте мен медицинский жакты тандап жатам. Медицинскийдин кайсы жагы дегенде фармацевт тандап жатам. Мен бул китепти өзү каалап жүргөн болчумун. Мындай китептерди анча деле таба албайбыз да. Анан ошондой эле мага таасир тийгени бул жерде агай менен Оразайым эже өтө шайыр адамдар экен жана агай мага абдан жакты. Анан ошондой эле алардын мындай эгерде канчалык жеңилсеңер дагы силер баары бир мындай ийгиликке жетишкенге аракет кылсаңар баардыгы болот деген нерсеге абдан мындай ишенип кабыл алдым. Келечекте ким болосуң? Мен келечекте орус тил мугалим болгум келет жана мугалимдик болгондо окуучуларга жөн эле сабак үйрөтүп эмес, аларга өзүмдүн колдоо көрсөтүп, жеке мугалим деген ушундай болот экен дегенди билсин деп ойлойм. Кара жорго деген бийди билесиңерби? Билеп жүрөсүңөрбү? Ошол кара жорго деген бий кыргызга таандык экендигин далилдеп, ырастап, Бейжиңге чейин барып келген ушул агайыбыз. Биздин мынау көчөткө китеп деген долбоорубуз эмне себептен баягы көчөткө китеп болуп өзгөрдү? Балким интернеттен көрүп атсаңар керек силер деле. Биз ушул тоолуу аймактагы биздин ушул окуучуларыбызга ар биринин үйүндө ушул көчөт отургузса, мөмөсүн алса, эртең ушул өздөрү дагы көчөт, ошол көчөт сыяктуу чоңоюп, мөмөсүн берип, көлөкөсүн тийгизип, баарына коомго да, табиятка дагы пайдасын берсе деген жакшы ой тилек максат менен ошол долбоордун алкагында жүрдүк элек. Эми жашылданып, бүчүр алып, гүлдөп калгандыктан силерге андан да баалуу белек катары могу китептерди алып келип отурабыз. Көчөткө китеп силер биз үчүн көчөтсүңөр. Мына Оразайым Нурматова эжеңер жөн эле бүгүн Нурматова болуп калган жок. Же жөн эле барып значок тагынып, жогорку кеңеште отуруп калган жок. Ага чейинки толгон токой проблемалардын баарын тебелеп өттү. Ким баатыр болот? Алдыңан чыккан душманды жеңип чыккан адам ошол баатыр болот. Алдынан канча тоскоолдук болсо дагы ошол жерде ручканын учу менен, калем менен багындырып отуруп, тил менен багындырып отуруп, күч менен багындырып отуруп, жогорку кеңешке жетип, значок тагынып, Кыргызстандын тарыхында Оразайым Нурматова жогорку кеңештин депутаты болгон деген тарых калды. Мына мен сиздерге да ошол ниетти айтам. Сиздер дагы ошондой кыздардан болушуңуздар керек. Кантип ушу жигиттер тууну көтөрүп, Кыргызстанды алдыга сүдүрөй турган жигиттер бүгүн унчук болуп турасыздар. Кантип Кыргызстандын келечегин силер элестете албайсыңар? Жок дегенде туруп, Кыргызстан өнүккөн өлкө болот деп айта албадыңыздар да. Жигиттер намыстаныш керек. Коёнду камыш өлтүрөт дейт, жигиттин намысы өлтүрөт. Ошондуктан жигиттер намыстуу болгула.
Atың ким? Мусурманкул. Мусурманкул тарихта ким болгон билесиңби? Мусурманкул деген бул өтө баатыр, саясий ишмер, өлүп баратканда дагы кечирим сурабаган ушундай бир күчтүү адам болгон. Сен атаң Мусурманкулда бекер койгон эмес сен. Значит, сен ошо сынгаңды туура эле берип атыппыз. Кана. Жакшы окугунуң. Мусулманкулду уят кылбагын, сен өзүң эмес, Мусулманкулду. Ооба. Тарыхта сынган кылычта бар Мусулманкул, туурабы? Мен жок жерден айтып аткан жокмун. Молодец. Атаңа рахмат, ошо атты койгон. Силерге китеп алып келген негизги максаты, мына Кудай бурса ушул китептерди эме катар менен бирден алып окусаңар болот. Бир китепти 3 күндө окуп бүтсөңөр болот. Өзү жакшы окусаңар 1 күндө окуйсуңар. Анан бир аз мына ойлонуп, иш менен алаксып, телефон кармай калып окусаңар 3 күндө бүтүрсө болот. 3 күндөн бир китепти окуп чыга турган болсоңор, Кудай бурса мына окуучулардын 70% кыргыз тарыхы менен таанышып калса, тарыхты билген адам эч кимден коркпойт. Биз ушул бир комплект 6 чыгарманы мектептин өзүнө библиотекасына тапшыралы китепканасына деп келдик. Ушул ар бир окуучу кезектешип алып окуса деген максатта. Ал эми ушул биздин суроолорубузга жакшы жооп берген, өзүн көрсөткөн окуучуларга ушул бул жактагы китептерди белекке берели деп азыр 3 чыгарманы белекке бердик. Бул жакта 6 чыгарма. Сиздерде калсын, бизден белек катарында кийин дагы ушул чыгармаларга кызыккан ар бир окуучу келип сиздердин колуңуздан алып кетсе деген жакшы изги үмүт тилектерибиз бар да. Каныбек эмненин энциклопедиясы? Мына эжекебиз туура айтып атат. Кыргыздын макал лакаптарынын энциклопедиясы Каныбек деп ушул бизде бар жок ушул эжекелерибиз, агайларыбыз айтып келет. Ушул кыргыздын биздин учкул сөздөрүбүздү, ойлорубузду, накыл кептерибизди, макал лакаптарын биле жүр. Буйруса сен да сөзмөр болуп, ушул жерге келип, кийинки окуучуларга мотивация берип жүрүшүңө тилектешпиз. Аман бол, Гүлдөр, Маникелде үзүлгөн улаган, чачылганда жыйнаган кыздардан болду. Ооба. Кыргыз элине эмгегиңер арта берсин. Ооматтуу бол, сага ийгилик келип калды. Ооматтуу бол иним. Сен да болот агандай бол, Биз ушундай жолугушууну аябай күтүп, эңсеп турган маалда келдиңиздер. Анан билимди алгыла, билимдүү адам эркин болот, билимдүү адам кай жака болсо дагы кетет, кандай иш болсо дагы ошол ишти аткарып кетет деп силер айткандай ойду биз дагы айтып келебиз. Рахмат. Бизге аябай сонун адамдар келиптир, эмгеги менен, иши менен бизге таанылган. Анан силерге сонун сөздөрдү айтайлы деп келиштир. Ушул сөздөр бизге керек болчу. Ушул сөздөргө биз суусап турабыз. Силерге рахмат. Ушундай сонун нерселерди бизге, билимиңерди, акылыңарды тең бөлүшүп келгендерге, анан ушул жаштарга тең бөлүшкөнүңөргө дагы чоң рахмат. Америкалык бир Томас Эдисон деген бир ойчул адамы бар да. Анан ошол адамдын ойлоп табуучунун бир ишканасы өрттөнүп кетет экен. 15 жылдык, 20 жылдык бир жылдан кийинки топтогон иш тажрыйбасынын баардыгы өрттөлүп кетет экен. Анан өрттөлүп кетсе, элдердин баардыгы ойлонуп кабатырланып атса, Эдисон күлүп турат экен да. Эмне болду сен ушундай ишканаңдын баардыгы өрттөнүп атса, сен күлүп атасың десе, анткени менин жамандыктарым, катачылыктарымдын баардыгы өрттөнүп кетет. Мен эми мындан ары да жакшы нерселерди таап алам, мындан дагы жакшы нерселерди издейм деп айтат экен да. Ансыңарындай мына Ороз айымда ушундай касиет бар экен да. Ар кандай тоскоолдуктар болсо дагы, ар кандай пут тосуулар болсо дагы, ар кандай жаман иштер болсо дагы, ар кандай туура эмес иштер болсо дагы, ошол иштерден өзүнүн туура жолун тандай билген асыл адамдар экен да. Ороз айым анан келечегиң кең болсун. Ушундай бир биздин балдарды эстеп бизге келип бергениң үчүн дагы бир чоң рахматты айтайын. Анан алдындагы турган жигитке сакадай бой сары алтын деп коет, Бакы кар жилигин казык кылып, кашык канын азык кылып деген жигиттердин бири ушул жигит болот.
Мен аябай кубандым чындыгында. Орозайым Нарматова Болотбек Тыйканбаевич бизге келгени бул сиздердин китебиңиздерден дагы өзүңүздөрдүн келгениңиздер аябай чоң белек сиздердин. Бизге чындыгында сиздерге окшоп мындай белектерди көтөрүп келген адамдар өтө аз. Өзүңүздөр жогоруда көргөндөй көчөткө китеп акциясы аябай кызуу болуп өттү. Мындан ары дагы көчөткө китеп акциясы уланат, андыктан Сереп ТВ телеканалы менен бирге болуңуздар.